Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин катышуусунда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол аталышындагы иш-чара өттү. Ага тил комиссиясынын төрагасы мамлекеттик катчы Марат Иманкулов, депутаттар жана конституциялык соттордун судьялары катышышты. Өз сөзүндө Медербек Сатыев уңгу жолдун идеялык өзөгүн терең түшүнүп, аны сот системасында практикалык иштер менен айкалыштыруу керек экендигин белгиледи. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу бұл жөн ғана ураан емес, бұл биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн багыты, улуттун биримдигинин чыңдоонун өзөгү. Кыргыз эли байыртадан бери эл бар жерде эр бар, эр бар жерде жер бар деп айтып келген. Демек улуттун деми бұл элдин күчү, ошол күч дүйнөлүк бийиктикке жол ачат. Уңгу жол тарых менен бүгүнкү күндүн улуттук баалуулуктар менен заманбап өнүгүүнүн көпүрөсү. Кыргыз элинин нарк насили тарыхын билбегендин тамыры жок дегендей, уңгусун унутпаган эл гана келечекке ишенимдүү кадам таштай алат. Сот тутуму үчүн бул уңгу жолдун мааниси өзгөчө. Анткени мыйзамдуулукту сактоо, адилеттүүлүктү орнотуу жана элдин ишенимин актоо улуттук демдин негизги бөлүгү. Эл калыс бийден калың журт качпайт дейт. Биздин ар бир чечим, ар бир кадам ушул уңгунун бекемделишине кызмат кылууга тийиш. 2024 жылы президент Садыр Жапаров кол койгон улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу идеологиялык негиздерди жана өлкөнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча стратегиялык багыттарды камтыйт. Документтин башкы максаты мамлекеттик, коомдук саясий жана жарандык институттардын ишин бир нукка салуу менен нарыктуу, мекенчил жана жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандыруу, кубаттуу мамлекетти куруу.